Uktun mu? Uktun mu? Ички иштер министрлиги кызын сабаган атаны Майлуу Суу шаардык милициясы камакка алды. Кызын чыбык менен Нур Токмокко алган ата кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, Майлуу Суу шаардык милицияга 1988-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Анда 14 ноябрда жолдошу эч бир себепсиз уруп, үйүнөн кууп чыгып, ал чоң кыз менен кеткенин айткан. Ал арада жолдошу 2019-жылы туулган кызын токмоктоп, аны видеого тартып, аялын үйгө келүүнү буйруганын билдирген. Бул факты боюнча Ноокен райондук милициясы тарабынан тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Натыйжада 1983-жылы туулган жаран камакка алынган. Аталган окуя боюнча аялга жана балдарга соттук медициналык, соттук психиатриялык экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак Суперкежи.